100 гектар жердин, сугат жердин 50 гектарын алабыз. Сиздерге таркатылып элге берилет. 50 гектарын силер дагы кичине Кудай деп жүрөктү кармап эме кылыңыздар. Булардын дагы мээнети бар. Булардын дагы мээнети бар. Ошол нерседен булар дагы кетпесин. 50-ün сиздерге берет. Айыл өкмөт сиздерге мыйзам чегинде таркатып берет. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Азыр карашып кыдырып келатабыз. Сиздер 3-чү жерсиз. Birinci başынан başlayылычы, ушул компанияга келгенде айылга эмне деген акылдашуулар болду. Эмне кылабыз деп алды эле ошол жерге. Айтып аттыңыздар го жанагындай эме. 40 сомдон алып алабыз деген, башка деген маселелерди айттыңыздар. 2014-жылы Убала жол вакытта аким Нурбек деген келген. Түрктөр менен Нурбек сен биле, сен келгенсиң, келгенде силер элди ушундай агитация алып, биз колдоп, майыл силер айткансыңар, ошол элдин гыда суу чыгарып, элдин үлүшүнө бага эгип берип, сортой алмаларды эгип, бышкан алманы 40 сомдон алабыз деп, тегеле асманда айды алып беребиз дегенсиңер, кыскасыча. Анан кийин болуптур да биз баарыбыз макул болуп, ушу кайдагы жерге суу чыгып калса десек, кийин силер только чөп менен сатып, чөп менен занимация кылып калмаңар. Ошо менен 9 жыл өтүп канча ошол жылдан бери эч кандай болгон жок да, негизичи. Ошол башы ошо болгондо, анан кийин 2016-жылы резко Матраимбек эме деген, Мурат деген бала баягы 5 жылдык договор бузуп 20 жылга каршылык кылган. Эме өткөзүп берген буларгачы. Баягы 5 жылдык немени бузуп. Ошол убакта ага чейин мына балдар жерлери бар эле. Ооба, биздин фермер анан булардын жерлери, буларды эми алдаганда буларчы. Алдап кыскасы ошол кийин бак эгилген жок. Каалаганда кал жабат бул жерге келип алыпчы. Анан бир, экинчиден элдерге мына аким мен сага канча жолу айттым. Muhtaç üyelерге кичине арзаныраак бир чөп шардан берип тур деп 2-3 жолу айттым. Сен тегеле тоготпой койдуң экен. Себеп бул ушундай экен да, бул баягы киреше түшкөндө баары да иштен чыгып калат экен да. Ошон үчүн айылдын өзү өтө начар үй-бүлөлөр бар мына жерде. Мына элдер туруп балдар. Эч немеси жок. Бирөөлөргө кимиңер акча берме. Бекер пресс берди ушулар. Ол эмес, ол огороддун ичине киргизип алып, баягы күздө ар бир койго 100 сомдон алып, ушундай ишем кылып ачканда, эми биз как депутат катары эл мага айтат экен, мени шайлаган экен, мага айтып атат да буларчы. Ошол маселени ошо эл азыр дагы эле ошол болсо кайер көрсө мени алдыма салып тепкиле айтап жүрүшөт мен. Жогорку сотко чейин бардым. Жогорку сотко чейин барып келдим мен ушул тууралуу. Киргизгенине дагы акы алып атат. Мына бу колумду жерге, мына бу каякта жүрөт тойгудуп. Мына Касым. Давайтчы. Бизде мындай болгон. Бул жерде элдер менен чогуу иштешип келатабыз. Ушунча жылдан бери бирөө менен жаман жакшы айтышкан жерибиз жок. Биринчиден. Ушул айыл менен келип, ынтымакта эле. Мисалы биринчи келген жылы чөбүз 80 сом пул болгон, 75 сом, 70 сом болгон. Оруп келсе 40 сом, 50 сом байланган. Бул жерде иштеп келген бизден тамак аш, техникаларга эчтеке актаган эмес. Биз ошол себептен мисалы элге бергенге мүмкүнчүлүк жок болгон да. Анан бизде мына жерде азыр биз мисалы беден септик. Беден сеп туруп жерди күчтөндүрөлү деп, ошол беден сепкенде бул жерге мал киргизбеш керек. Бул жак аба мен киргизем малдар. Биз киргизип малдарды жайыл дегенде бир мен каршылык кылганмын. Себеп дегенде биз ошончо 3-4 миллион сомдук урук алып келип эгип, onu kayra köçöt yumuşak malına çıkkanla fırsat yok ekan, bolboyt ekan da köçöttü julup koyot ekan. Anam bizde bul жактарга неме кылганга буга чейин мына чөптөр баягында бири-бири өзү каптабай калды. Расходтор бул техниканы биз ар жактан алып келдик, бирөөлөрдөн алып келдик. Карап келгенде актабайт экен. Мисалы айыл өкмөткө налог, наркы беркилер төгүп неме келгенде биздин
иштеп келгенибизде бизди актабай аттык. Актабай калгандыктан ушу бедесеп мына жер чопо болгон бул жерчи. Жер чоподан жерди күчтөндүрөлү деп бедесептик. Ушул боюнча элдерге чөптү бардыгына эмне биттеси албадым дебесин, бирок бардыгы алган. Ел катарында ылдый башка жактарга баары 3-4 миң сом жол кирагы алып келет. Бул жерден бесплатно өздөрүндө сатып алган. Өздөрүнүн десесин болду да эми. Кылышкан. Эми биздин дагы немени сөйлөп неме кылышты да. Арманын айтып алсын. Келишим барбы? Сен канча кишиге канча чөп бердиң бекер? Кайсы үй бүлөгө? Бекер берген эмес. Кайсы эмеси күчүлүк чектелген үй бүлөгө канча үй бүлөгө канча пресс чөп бекер бердиң? Эми кошумчалап мындай бекер бергенибиз мына баягында Актабай мисалы ошончо гектардын көптүгү болгондорунда жаңбыр жаап калып жабай калып мисалы чөп азыраак болуп калганда Актабай калып атты да. Ошентип ошентип эле ачык азыраак неме кылып алды. Күлөөнү моюнга алыш керек. Бербеген нерсени бердим деп не кыласың? Эл турат. Бирок эл бердим деп Дагы бир сөз. Анан эмен сөздү көбөйтпөйлү, ар ким ар кайсын айта беребиз. Башында максаттуу багыты эмне болгон? Айыл өкмөт кана. Максаттуу багыты эмне деп алган жер? Башында биринчи алган 2014-жылы, 2013-2014 жылда башташкан да келишим түзүшүп. Бул жер залеж болгон. Башында. Ошондон кийин бул жерди сүрдүрүп, тегиздеп, айдап. Жалез болгон го илгери Союз маалында. Менде азыр дарбыз эгилген боюнча калып кеткен экен. Кароосуз турган айдалбай калган жерде кысыраңыз да айдалган эмес жер. Кысыраңыз болгон да. Ооба. Ben bu şehirde tuğlam. Жок, азыр 62'ye çıktım. Tur. Ben bu şehirden nerede gindiğim kesken. Bir yerde pol, kalkoz malında özde sürülen yer buraya. Satada sapkoz malında, sapkoz malında. Ooo ne melece ana. Kızı suğa getken yer geçen su çıkan. O da. Hiç ne mel var. Sapkoz malında bu gerek. Bu gel böyle jalganda aytıldı o yerge var şubap. Elti alda gelgende bergen üyeden kanası. Jol oңдойндан turip 9 yıldan beri jol oңдойн degensin mi sen? Turip tur. Jol oңдойн. Degensin. 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 Bak o düşündüğünde degensin sen. Nurbek. Jalgan aytmasan ne? Anladım da. Jalgan aytmaş gerek adam. Mına söyle olsun. Söyle. Ana bayağı aytdı da de koydu. Sen bedeni bıyıl ektin. Bundan uruşkanında bede çok öyle. Bede çok öyle. Bardığınlar bilesin. Her bir koyu 100 somda tırtına bilege. 100 somdan koydu, oğru bolğondan ki. Her bir koyu 100 somdan algan, ana turadan okuyan. Algan emez. Men bergen mi? Men bergen mi ne? Tokta jarga. Boza ne kal? Bucak kaldı. Koyçe. 500 Jalganda aytma. 5000 vermeyin dedim. Vermeyin desen yenengdi gerüyle bir yerde durup beni koyup koyganda buna karap durdu. Zamir Omarov Hazreti Moskva'ya gitti. Yok. Ben düşündüm koydu al bu tavayı. Ne oya canına koyuyor? Sakal ne aytayın da otaysın. Buyak menen oşo жаңыдан келгенде мен алган Касым Имберки мынак бала. Буну көргөн эмесмин. Мына бала жүргөн, а? Ошо менен кичине нарыбас берди. Gelişimi tegizledik de orada. Grader ap gelip bir Tegizlegen mi? Yok. 30 gektar yerde tegizlep tur grader getip kalgan. Anan oşo boydan kalıp ketken karosuz bulardı. Oşo boydan bu balany hem körgön emesmin. Anan bu bala başında bir yerge kelip aytılgan bu yerge. Armiya gelip Almanın üstü setka menen Türkiye'nin yemeleri menen. Türkler men işletiyor. Yeme kala şunduk aytılganda bayak anan bakkıla desken torpa bak. Anam baktın üstü setkamen töz oldu. Möndürden organ üstünde bizi yemek alganda bize makul degemiz. Anan dedi iş bola silerge dedi. Buna ailden bol adamları iş bola silerden iş yaşat. Bastana öyüzden amap gelip o yerden yemek alganda. Akterekten tartal. Oşantık silerge iş bol bolat dedi. Anam biz turle dedik bak. Yemese bulacak halge yemeğinden gelgen emez. Bul özünce gel işte var öyle oturgan yerde söz bolgon. Ha Turkiyadan investorlar gelgen. Ha, Turkiyadan investorlar gelip
алып келип көрсөткөнбүз. Анан кийин Өзбекстандан инвесторлор келген. Onu da алып келип көрсөткөнбүз. Акыры фонд развития, Российский фонд развития акча бөлгөндө сельское хозяйствого. Сельское хозяйствого. Анан неме түзүп, проект түзүп, 1 жылдай каттап. Бизге дагы ушундай ишкерлерге каражат карап неме кылып бергиле. Эч ким карабады. Биз деле жерди жөн бекер алган жерибиз жок. Аренда башында 300 сомдон акыры 1,5 канчага чейин көтөрүлдү. 1000ге чейин көтөрүлдү. 300дөн башталган. 300 сомдон башталып 1000ге чейин көтөрүлгөн аренда. Биз алып аткан малда кароосуз эле жер болчу чында. Жөн эле жаткан, эч ким талашкан жок. Биз менен эч кандай неме болгон жок. Чогулуш болгон. Чогулуш болгон. Кайда чогулуш кылдың? Кайда чогулуш кылдың? Кимге салам айттыңар? Салам айттыңар. Чогулуш болгон. Ассаламу алейкум дедиңби? Сессияга коюлган. Сиз сессияда депутат элеңиз туурабы? Ошо жерде эл менен иштешипти жарым. Ишкерлерге жардам берейин дедиңиз туурабы? Колдоп бергенсиңер да. Анан бак эккен жоксуң го. Эктиңби же? Ошо экпегенимди түшүндүрүп берип атам. Инвестор келдик. Токтоп Фонд развитияга проект берип атабыз. Банкротто атасың сен. Мен сөзмө Сиз айтыңыз. Mana mınyaktır ошо элдин ичинде бак bir разговор болуп анан буяк айтып жүргөн. Жолуңарды асфальт кылабыз, алманы асфальт менен алып кетпесек урунду болот. Эч кандай анан мына жерге аябай чоң холодильник салабыз дешкен. Анан холодильник hem yok, жолу hem yok. Ошонан бери эч нерсе. Кийин анан булар толкала çöğün satıp yürüyüştü başka. Başka hiç neyse çöğün götürüp geldi. Çöp götürdü, boğa götürüp geldi. Karadı bular. Çöptün batı götürdü. Almağa karaganda bir yak poli bulmadı. Oşodan keyin bu malarını görgön emez beni. Dura mı? Sen oşo bir yıl bu üstünde yürüdün. Bir cazda gelip yüzgö çeyin yürüdün. Oşo ayda birini gördük. Başka gördük. Oşo ayda görgün yokmuş seni. Anan keyin oşo aydan bazı çöp götürüp geldi. Bulak torka çöp menen zaниматься kaldı. Mına elden aytkanlar hem tur. Çöptü orup bitkenden keyin kana bu mala menen hiç vuruşup yoksa cankaldan şey memleket. Şu malga çeyin yanında böyle duruyor. Eldi eşiğe bölüp yiyendey oldu şu bana. Sen girgiz koydu, sen girgizme. Sen girgizme. Ben 2 yolu söz okudum. Bana 67'ge çıktım. Beti yok degen söz okudum. Beti yok. Ne girgizes? Betin var mı degen söz okudum. Bana. Anan en koydular kirgizse o nerede ek koy var. Koylarını alak yani. Adına onlar çakıda gelmedi. Birden koy alkan diyem oldu. Yok töp getir. Anan akçaga yemek var. Men koydu bir de girgizgen yok. Koy dedim. Men koylardan da koyup Gosregistr 20 жылга 5 жылга бергенде отпайбы арендаға 20 жылга берип койгон укугу бар беле айыл өкмөт өкмөт ошол убакта сессиядан карашып 20 жылга кайра укугу бар беле 20 жылга берген эмне максат менен көрктөндүрөт ошол жердеги көрсөтүлөбү сроку мынча убакта көрктөндүрөт эгерде көрктөндүрө албаса анда кайра жер мамлекет несиени алып көрсөтүлгөн 4 жыл өзү ошол мындай ишкерлер урматтуу ишкерлер мындай проблема силердики фонд развития береби силерге карыз бербей коебу ал силердин көйгөйүңөр элдин ал жерге вообще көйгөйү силер элге келип обещать эткенсиңер акчабыз бар биз укмуш бак кылабыз холодильникти салабыз жолду асфальттайбыз эл ошого макул болгон силер кыла албадыңарбы күнөө силердин өзүңөрдө элде эмес кайра жер мамлекетке кайтарылыш керек жогорку соттун чечими жанагы жогорку сотко чейин бардыңар туурабы жогорку соттун чечими чыкты жогорку соттун чечими бул андан нары арызданууга жатпайт деген чечим жер силерден мамлекетке айыл өкмөт эсебине кайра кайтарылат деген маселе анан биз чыгылдап атабыз ишкерлердин дагы кетирген чыгымы бар суу чыгарып атат насосын апартып башка кылыптыр бедесин эгиптир башка кылдыр биз ошол жерге булардын мээнети дагы өлбөсүн деп анан силерди эки жерге чогулганыбыз ушу келгенибиз ушул болуп атат силердин дагы мээнетиңер жөн эле өлүп кетпесин и элдин дагы коюп аткан маселеси туптуу эми ортодон бир калыс чечимге келишибиз керек
Жалпы 185 гектар жер. 185 турабы? 100'ü сугат. Булар тозуп алыптыр, азыр көрүп келдик кызым менен. 85'i кайра. Айыл өкмөт 85 өттү, силер азыр жерип атасыңар. Качан коесуңар? Эртең 22-синде аукцион болот. Аукцион болот. Элге таратасың. Мындай чечимге келели аталар. 100 гектар жердин, сугат жердин 50 гектарын алабыз. Сиздерге таркатылып элге берилет. 50 гектарын силер дагы кичине Кудай деп жүрөктү кармап эме кылыңыздар. Булардын дагы мээнети бар. Булардын дагы мээнети бар. Ошол нерседен булар дагы кетпесин. 50'ün сиздерге берет. Айыл өкмөт сиздерге мыйзам чегинде таркатып берет. Келишим менен. И буларга дагы келишим менен берип турат. Эгерде биз буларга 50 гектар жерди бергенден кийин келишим кылабыз дагы 1 жылдык мөөнөт менен. Анан шарт коебуз. 1 жылбы, 2 жылбы ушул жерди бак кылып айткан нерсени жазаса, жазап баарын өнүктүрүп өстүрүп кетсин. Эч ким каршы эмес. Жасай албайбы, анда толугу менен жер кайра мамлекетке өтөт дагы. Тиги элге таркатылат деген маселени 50 гектар эми бак эгешке каршыбыз. 9 жыл, 10 жылга дедимдер. Бир түбексе, мен машы мойнун алып койгулу. Бир түбеккен болсо жер этелек. 15 жыл болмаса андай этелек. Бербейсиз. Bu uçkundu serken, buna uçkun saf bozun. İlgari buna kişi men atam. Şey dönüp durgan buna. Burbay. Medallarını ben veriyorum. Her degin tegiz yapıp ekken negi ilgari latap tur barırlar. Sular çıkarıp ilgeride katta 3 katta nasos barırlar. 100 yemelik turbalar. Bir yerge çengelçiler, bir yere kampa olçiler. Aylantıp turup oşonun başına çay latap kurulup turgan. Uşonçu biz tulganda beri bileriz bir yerde. Al bu kişi ayttat, o yerde sürülüp, dürülüp, bir de döndü. Bu yerde latok var. Latok'un nemesi var. Angal, tuğra. Latok'ta hem vakıfta sen eldir çağıp degende hem de olup ketken o. Günölü ömüne var. Oşu karalgan jerimiz deydi. Biz o yerden arka vagon turgan yerde baştaladı. Diğer elden ürüş yeri. Öz 300 gektar yer o şey. Bunda aytkanda. İşletip diyorum. Anan arağı biz fermer хозяйство kılıp bizge bergen. Atam pensiya çıkanda siz şunça yemeğiniz var dep, boptu dep bizge bergende 20 gektarda dokument var. Yaşıl kitap var bu yerde. Buna. Kartası menен bari hakimiyattan kol koyup bergen. Oşa biz 15 yıl işletkenmiz. Bula жаңар кайлыкындын налог төгүп кагаздар 20 гектар жерди иштеттиңиздер беле. Ооба. İşletkenmiz. Men jerim emina. Oşa айтып атпайбы, ташталган жер ол 15 жыл иштетилген жер. Ташын тергенбиз, ар бир ташын. Бул жер андай кара жер эмес, али башка жактагылачы. Анан кийин анан булар келип айтышты. Soğulan savuruldular. Ağır 5 yıl aylıkla dözüm ulantattılar. Bizdeçe. Daha ulanattılar. Biz de öğretmemiz 15 yılga çeyiz. Ağır 5 yıl aylıkla döz ulantattılar. Anam bunlar ben ayttım. Nege men jerim alasın aramına dep çeyiz. Bunlar ayttı. Sen hiç kıcat bolbogun. Ben o kişi ötüp geldi. Kıcat bolbo. Bak. Şu senin yerin var mı 20 git? Senin şu karaysın, çöğün uğrasın. Şu attın sağırı, şu baktın, demir kılarsın. Karaysın, yaşa cırgal olur. Çöğünden uğrasın var, kara olmasın var, oldu. Bun çıkma. Ben o hakimiyet arızandan diyecek, o şu da aytıp koymuştu. Ha o da biz cırgal patlamız hep kaldım. Değişke çıkarttıdan mı ben sen? Bana da bir söz veresizler işkerge. Özünüzler bölüştürüp aldığınızlar var. Bu ağında biz gelgende, bu ağında biz gelgende, депутат турат. Мына депутат, мына талантта депутат болгон ошол учурда. Ошол учурда жаткан жерде биз мына айтып атканыбыз ошол. Мына китептер бар экен болсо, бизге эмне үчүн берет алар? Бизге мына көк китепти берди мага. Эмне үчүн берди? Булар бул көк китептин кереги жок экен мага. Негизи мага ишкерге кереги жок. 5 жылда мына айтып аткан, сиз айтканда 5 жылдан узартып берсек болот экен. Biz anı biliriz. Anam biz buna fondga kayırılsak, bizge buna köp kitapты kıgıla dedi. Ayla jokta milyon son ber bulduk biz buna. Kasalarımız var joğun. Hani neyim git? Bizimle bitirgenmiz mi? Buna. Tölüngün. Oy, bir anda. Ana dokument tölüngün. 100 yaşka girgenmiz, 100 yaşka. Normal o zaman da başka hazırlar. 570 bin tölüngün. Buna yemi, ben açığını aytып Fond развития. Biz gelip, biz bu yerde çaldırıp algan jokpuz biz. Bizge biz su
masele bolуп аткан. Biz başka elden alaylı dedik. Buna bugün oşol Murat bilen oturup aile koyup Savayga geldi al. Bana daha çıkıp söyleşiyorlar. Ben aytdım siz zakonunu verdiniz mi? Ne zakonunu verdiniz? Ben düşündüm. O şeydi o. Aşağıya. Bir sürü para sizleri bulmam. Anam men kak işker hake. Men bolgam akçamı belden bardығы эми болуп жүргөндө мен бүгүнкү күндө квартирада жашайм. Ито залогдо. Мен баары жоң алып келип берген. Огромный акча мен кылдым. Ошого чейин учкан жок. Бул башталганын себеби 21-жылы башталды, кулакчылык башталып кетти. Кулакчылыктан биз беде эктик. Аларды бедени эгишибиз керек да, анан экпей анан жото бергенде силер айтып атасыздар. Эктиң ошондо. İşte кеткен жокпуз. Çöpünüzden mesela. Çöpünüz animasyon etken yok biz arendasını төлödük anın. Arendasını төлödük. Ana kartta төлödük. Kaçancı iş başladı. Topla durun. Topla. Ayı bunda çalganda aytmay çıkıyor. Toşun aytmadan aksakalın alında. Deputat 85 gektirge arpa yiyip 160 tane arpa aldım. Tırtır. Tırtır. Görüyorsun. Payda görüyorsun. Ben 60 lira. 60 lira ben. Tohta. Zalokta demesin ben. Harizlenmezsin zalokta de. 160 tane yeke kovaç çıkan çalı. Kaçmayı duramız mı? Yemin söz verirsen 4 milyon arpadan 4 milyon taptık. Biz yazgan yapız mı ya? Söz verirsen Mınanca taptın de. Ben daha direkt sözümü aytayım. Uyumdagi ne problemi özüme. Hozir manga gelip turib men shuncha hozir men kuyib ketaverem bu sonda. Sizler sottan o'turdinglar. Bo'ldi. Sizlar alda ko'k kitobinglarni qayerga aparsanglar, Мындай, men sizlarga dag'i tushuntirib aytib o'taman. Hozir el menen qayra aytishaverganingizdan foyda chiqmaydi. Fondni hozir жерди алабыздар 100% elga tarqatib beramiz. Agar mынандай мамиле кыла турган болсо. Men o'shaning uchun aytib o'taman. Siz kvartirada yashaysiz-ku, особенно yashaysiz-ku, elning emne problemasi bor? Siz ani bu yerda aytpаңыз antib ber. Ana nemi? Jo'q, elning emne tejesi bor? Sizdin qayerda yasharingiz? Jo'q, men aytib o'tam da men o'shantib өнүктүрдүм-да bu yerda. Daniel, anın bu yerda keregi jo'q. Eldin bu yerda hech qanday sizdin qayerda yasharingiz men eldin ishi jo'q. Eldin ishi jo'q. Endi men jirg'an yerda yashab o'taman. Jirg'an uyda yashab o'taman. Mana shunday yerda anın bu yerda aytib turgan masala emas o'taman. Siz ishkersizmi? O'sha javobgarlikni mo'yinga olib turib, shuni jasayim deb keldingizmi? Jasashingiz kerak. O'shani jasashingiz kerak. Hech nega jazavay 10 jumla YouTube balma tikpesek, Daniel, har bir o'zim ko'rdim. Emi proyektini ko'rib atam, emi ko'rdim. Men o'shaning uchun sizlarning qiziqchiliginglarni qo'rg'ab atam. Men o'shaning uchun aytib atam, eldan o'shaning uchun so'rab atam. Men mana munog'ul narsani ko'rgandan keyin siz menga kelib aytgandan keyin yaxshi ekan. Dolbor жақсы екен, ушуну ишке ашыралы деп мен ошон үчүн сиздин кызыкчылыгыңызды коргоп айтып атам эле. Айланайын эл жүр. Мейли иттик кетиптир. Кечиргиле. Men ishker uchun men shu yerda turib kechirim so'rayapman. Men misol siz uchun men kechirim so'rayın deb kelyapman. Ani so'raganning o'rnine ajildash o'tirmaysizlar. Men ko'k kitobim bor ana, kvartiram bor ana. Men bergan birisi keladi. Javob beribeyli qo'yinglar. Sizlar javob bera turgan dengelde emassinglar. Biz sen agarda biz bilan seni shunday qildik. Seni murundan o'qatdilar kelib tamaki etgan birinchi kooperativda. Shunday qildik. Shu yerni o'sha Qashqadaryoda Qashqadaryodan kelib mындай кылалычы, эми аны баары өттү кетти. Азыркыны сүйлөшөлүк. Сиздерден bir сураныч. Мындай кылалы. 50 гектар жерди сиздерге бөлөлү. Мына айыл өкмөтүңөр турат, аким турат. Бөлүп алып иштетиңиздер. 50 гектарга мунагыл кишилерге мына проектisi менен долбооруна бак кылалы. Мына жанагы эмнелер меңиз? Жок. Эге турганыңар. Шабдалы. Кайсыл жылы ишке ашырасыз? Муну кечегиде меморандумга кол коюп бердик. Мына күзүлгөдө атат. Жок, точно айтыңыз. Точно кайсы жыл күзүлгөдө? Мына эндиги жылкыда, бир жыл запас менен айтсам. Мындай кылабыз. Bir жылга келишим түзөсүңөр. Эме менен. Туурабы, компания менен. 1 жылга андан ашык. 50 гектарды 1 жылга келишим түзөт. Мына айыл өкмөт турат. Сиздерге 50 гектарды бөлүп берет жерди. Мыйзамдуу түрдө. 50 гектарды 1 жылда эгерде булар ишке ашырбаса баягы жер. Кийинки жыл анда алабыз дагы толугу менен элге беребиз.
bu sözüne makul bolun. Mehneti çok bolsun. Geçen ay söyledim usul sözde. 3 yolu bir yolu sizge arzımı jol bir yolu arzımdı registratsiyadan atıp 3-cü sekretat murdagı Ernest'ten murunku жазып регистрация кылдырып анан мага өткөрүп берди. Анан жаздырды, копия кылды. Мына шуну барды. Сот прокурор болду. Обук неме ген прокурор бүт барды. Алып калды. Алып чыгып берди. Анан мен жок болуп кетти 2 айда. Анан барсам мен Нурбек дейт. Анан буга кирсим. Даниярга кирсем, экинчини чакырды. Экинчини чакырды эле акимиятка жөнөтүп берген. Сиздин алгы немеңизге аппарат жетекчиси Сулайман Айдарбекке кирдим. Кирип, биздин кат келип деп шак арыз. Шуну таап десем 1 саат издеп, ака хатыңыз буяка түшүп кетти. Кананы карасыга, болду, болду, ишти. Ят иш. Мындай да туртур. Эме берге. Мына сен мыйзам чегинде жер эмеге өттү да, өкмөткө. Туру азыр ошо барды, сен дагы кыскасы сотто жогорку кеңештен эме чыкты. Чыккандан кийин эми как будто сен менчигиндей келип алып, жерлерди айда бир, экинчиден мына кишинин тайын өлтүрүпсүң кечечи. Колатып 5-6 топ бар. Ушундай? Ошондон котом мен. Мага барып тур, эртеме, ушундай кылды ошоларды. Эмне керек бар? Сен келиңби? Сетканса бошоп алып чыгып кетишиң керек. Сен бирлердеши айтылдасың сен. Менчигим керек болсо деп. Ачамчасын урат экенсин жашыраак балдар болсо. Барар кеткен сен өзүңдүн айтып койчу, мен касым мына жалган сүйлөсөм, кечек сөзүң айтып койчу. Эме токтоп туруңдар, токтоңдар. Битте сөз айтып. Мына бул тай өлүп тура. Мисалы бул тайды мына шу жерде бар. Сиз 70-тен ашып калдыңыз. Туруп туруң. Ошол жерге сиз келип турган экенсиз. Мен ылдыйдан келдим дагы деп бирдеке жатыптыр. Мен сизге ооба мынерде бир тайбы бирдеке жыгылып жатыптыр, мынерде барып көрдүңүз. Ошол жерден бак короодогу адам саар жатат эле деп өзүңүзгө айтты, алдыңызда айтты. Мен ошо экөөдө айтты. Сен болду. Ониге өкөн кийин разыр боласың. Токтоп. Аке мындай. Эми мынча Данияр мырза, мындай да. Рахмат. Ушунчалык келип, ушунчалык элге келип, эл бар экен деп келди, жерлерди көрүп, ой пикириңизди айтып атасыз. Сизге терең ыраазычылык билдирем элдин атынан. Бир. Экинчиден эми мындай сиздин алдыңызда бала менен сүйлөшүп алайын менчи. Касым ушу эликине ыраазысыңбы ка ошону айт. Мен элди айтып көндүрөм. Ыраазы болсоң ушеде айт сен. Ошону 50 гектар деп көндүрөм десең, пожалуйста, мен элди айтып, деп сиз айтканда бар. Уважение. Шуларды түшүнүп атат. Жаманы бул азыр мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Жарым жыл болду каттаганыбыз. Тура түшүнүңүздөр. Бул жерге мындай алганда, мына 50 гектарын сиздерге берет да жерге өздөштүрүп. Бул киши 50 гектар бул жерге бактагы эге албайт азыркы мыйзам менен. Себеби фонддун жери. Фонддун жерине бак эккенге мүмкүнчүлүк бербейт. Мыйзам боюнча. Анан ошон үчүн биз мына аким турат азыр мыйзам боюнча райондук мамлекеттик администрацияга укук берилген. Кайракы жерди, категориядагы жерди бак категориясына которуу боюнча. Мына бул киши эгерде ушул жерде мына алдыңыздарда өткөн кеткендин баардыгын кечириштик. Иттик менден кетсе кечирип койсун деп сиздерден кечиримди сурап, курду моюнга салып мына ушул жерден кечиришели деп кол алышса, биз бул кишинин мээнетин баардыгын ойлоп, жардам беребиз. Эгер андай кылбаса, анда бак да кыла албайт, эч нерсе кыла албайт. Биз ошол категорияны өзгөртүп берели, бул киши багын экисин айткан шарталыны Өзбекстанга биз менен Ташкентке министрлер кабинетинин төрагасы менен мына барган жыйында барып келди. Ал жерде келишимдерди кылып сүйлөшүп келди. Ошол келишим менен ишке ашырса бул жерди, анда иштетип бак кылып, жыйын коюп жасап кетсин. Эч ким эч нерсе. Сизден эгер жасай албай турган болсо, анда кечирип койсун, кийинки жылы жерди анда биз артка алганга туура келет. Мына өзүнүн сөзү. Кудай буйрса күздө баштайбыз деп атат. Биз ишкер каяктан акча табат, эмне кылат, аны менен сиздердин башыңыздар оорубаш керек. Бир нерсеси ушул нерсеге макул болот. Макулсуздарбы сиздер? Өзүнө сөз алып, өзүнө сөз алып бер. Сөзүңүз ушул мына. Башка сурак айтып атат да. Мен алда аткан жерде эми азыр сөз болсо кете берет. Бул жигит айткан, тиги айткан. Жерим эмне болот? Уксаңыз биринчи мына чечет. Сөзүн угалы.
Эми şundagı çetsеңizdер, биздин да менетти балап şunda kılsаңыздар, значит biz de ошого барабыз. Эми Кудай кааласа келечек бар, келечектин жолу менен жылабыз да. Эми ошондой. Эми элдер мына убагында колдоп бериштелер. Мен дагы ушулардын сөзүнө ишенип, Кудай кааласа жылдырайын дедим. Бирок сиз айткандай өтө чоң акчалар каражаттар эме кылат экен. Анан буга эч ким келбейт да экен, бул бакка эч ким кызыктарсыз. Эми мен аракет кылдым, колуман келишинче. Эми булар эми ушундай чыгып, мына аксакал бар экен, эми аксакал эми Кудай бар, эми Кудайдын алдында орозодо жакындап атат. Ошон үчүн мен орозонун алдынан бардыгын айтып кетейин, как ишкер катары. Мен кыла турган ишиме кылдым. Кудай буюрса бар жогун тегиздеп бердим. Силерге өткөзүп берип атам, айыл өкмөткө өткөзүп берип атам, айыл өкмөт эми кандай кылса ошондой болот. А так мен ошол 50 гектар жерди мен өздөштүргөнгө, мына сиз айттыңыз, өздөштүргөнгө аракет кылайын. Кечирип жаппай болду. Эми аксакалдар, мен бирөөнү сөккөн да жокмун, урган да жокмун, бирок сиздерден элине, мына учкун элине мен кечирим сурайм. Мисал үчүн, мен бирөөнү сөккөн да жокмун. Sen gelgen de joksun. Men келген анан Суксаңыз сөздүн ошол балдарыбыздын атынан дагы мен кечирим сурап. Рахмат. Эми мына ишти жылдырайлы, эми ошол жерге барганда дагы мындай келип, ар кимисин эме кылбасын. Ушуга чейинки армандарыбызды айтпадык, биз дагы айтпайлы, эми ушу бойдон жакшы болойлу. Мен ошону каалайм да. Senin aytkanга barып биз деле кошулуп мына эл кошулам деп атат. Эми рахмат, мына жакшы сүйлөдүң. Эгерде мына өлкөлөрүң эмеле сени көрбөйт экенбиз. Мына ким Касым деген картап жатат. Ошо Касым деген баламын элдеки балдарга айтатмыш, биздин айылдын колунан эч нерсе келбейт. Биздин үстүбүздө депутаттар турат. Биздин үстүбүздө мындай киришабыз бар. Губернатор бар деп эми мага сөз берип атасыздар. Эми депутаттар бар де мындай дейт турган болсо эми ошо жаш балдар менен жаш балдардын сөзү. Көчө сөз. Ешим айтты, Касым айтты, Ташым айтты, кете берет. Мына алдыңыздарда улуу орозо айы келет. Кечиримди сурады. Кечирдиңиздерби? Кечиримди. Эми жанагы сүйлөшкөн боюнча кетейин. Бу киши 50 гектар жердин зымын алат. Полностью алат. Мына турат. Алып өзү 50 гектарда өз өлкөнүн 50 гектарын тосот, ошол жерди пайдаланат. Жазаса жазап кетсин, жазай албаса анда Алланын алдында өзүнүн күнөөсү. Сиздинки жанагы гектар жериңизди мына айыл өкмөт турат, айылдын эли турат, бардыгы билет экен. Бөлүштүргөндө сиздикин бөлүштүрүп берсин, эл макул. Эч ким эл пайдаланат. Биз пайдаланабыз. Жердеги билени өзүңөр пайдаланабыз. Мурда 1992-жылы өтүп кетти, бирок жетекчинин жардамчысы иштеген. Ошондо мына жерде арпа буудай өтө жакшы түшүм алганбыз. Суу бар эле да. 19,5 тонна пошка жүн тапшырганбыз. Тамеки айыл өкмөттү гана. Жакшы мындай тур. Мынанча эл макул. Бул кишиден эч ким талашпайт. Мыйзам анан тиги буудай бербегиле. Бергиле. Анан бул киши элге ким менен берет, ким менен сүйлөшөт, ким иштетет, өздөрүнүн проблемасы. Биз эми баягы элге налог төлөсөк болду да. Сизге самый главный жериге налог төлөйбүз. Аны эми элдин эмесине койгула чечсин. Төлөйбүз. Азыр мына талаш тартыштыкта мен беде кече 5 бала менен тосуп аткан экен, мен билбедим да. Ким неме кылган. Ошо мына балдар айтат, ошо ат менен кубалап жүрүшөт эле, жөө кубалап жүрүшөт эле. Карама-каршылык болуп атат. Болду, иш бүттү. Мына кечириште аким гана. Болду, кетти. Бүттү деп болду да. Мен билген жокмун. Аны муну койгула, болду. Азыр 90 секунд өкүлү калды. Урматтуу агайтуугандар, мына Кудай кааласа маселе жеринен чечилди. Мына сиздерге да рахмат, ишкерге да туура түшүнгөндө рахмат. Эми калган иш мынакей талант айыл өкмөт өзүңдү тез аранын ичинде бул маселени чечип бересиң. Анан тиги бул деген маселе болбош керек бул жерде. Мынакей аксакалдар карысы бардын ырысы бар деп коет. Мына сиздер барсыздар. Мына Ноорус майрамы келатат. Ноорус майрамы эзелтеден бул ынтымактын, биримдиктин майрамы. Тынчтыктын майрамы. Ынтымакта, биримдикте баарыбыз бололу. Баарыңыздарды ошол Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Эң негизгиси мамлекетибиз тынч, элибиз аман болсун.
Мына Данияр сизге чоң ыраазычылык. Келип жеринен дагы маселени карап берип атасыз. Менде бир суроо бар Эми да. Аксакал. Айта берсек көп нерсе айтылат. Отдельно айтасыз. Көп нерсе айтылат. Кечирдик. Мындан муну күнлөр сенелерин кечирдик. Рахмет мен. Азыр мындай кылалы ата. Мындай кылалы. Мен сүйлөбөйм. Канча убакта эмени алып 50 гектарды канча убакта өзүңүз тозосуз? Берки 50 гектарды бошотосуз. Тез арада себеп дегенде жаз келди. Мына жаздын бир күнү Жок эми менде мындай да азыр бошотуп мен эми бир 10 күн 15 күндө эми билесиздер анда чоң жерде өзүбүздүкүн кармактабайбыз. Өзүбүздүн элдик. Мынакей уңуңуздар ата 10 күн убакыт. Бүгүн канчасы? 17-си. 10 күндө бу киши өзү тозуп кармап алат. Мына эл алдында берип атат сөзү. Ошо күндөн баштап сиздер айдатып калган ага чейин айыл өкмөт. Бүгүндөн баштап баштай бериңиз эми. Процесс. 10 күндө көп болуп калат да. Мына жер адиси барбы? Бар. Мына бүгүн эле азыр барып жана 50 гектарды ченеп койгон. Ченеп бериңизге. Болду, ошол менен чечилиш керек. Бу киши эмесин ала турганын айтып атам. Тик зымды. Зымын эми 10 күндө алып. Ошондо алсын. Бизге 50 гектарды чейин 10 уруп койсун. Айыл өкмөт. Мына айыл өкмөт жер адис бүгүндөн баштап эле ушул маселени баштайт. Ушул маселени баштайт. Бошагында аягын аласың, нарагын аласың, берагын аласың. Нарагынан алат да сиз. Элден үрүшкө жакында. Берагынан аласың, үрүшүбүзгө жакын. Мурунку мен жерим бар, ошо жерден алабыз да. Эми чечип берсеңиз эми берагы нарагы деп атат. Биздин мынау азыр проектте мынау жерге 10 гектарды мына жерге койгонбуз. Бассейндерди казганбыз. Эми азыр биягы күлүшкө жакын. Андай болбойт да эми. Азыр сиздер наркы бетинде өттү 85 гектар. Ошол жагын алымдырат болчу. 1 жылдык укукла, 1 жылдык мөөнөт менен буларга шарт берип атпайбызбы? Жазады, жазабаса толугу менен элге өтөт. Сиздер нар жагын. Аксакалыңыздар. Мына батаны бериңиз. О мен өкөлөрүм, мына балдар, мына Дания, Турусбек, жана башка эки жактан келген мыймандар, жигиттер баардыгыңар ушул жерде турган жаш балдар. Не тилесеңер тилек максатыңарды берсин. Алла Таалам силерге узун өмүр, чексиз бакыт таалай берсин. İşinерге ырбаш берсин Алла Таалам. Бала чакардын күнүн көчүп бизге окшогон кары болгула. Биз деле 80дин кырында турам мен азыр. Ушундай жаштарга чыгып, мен бул ишти кылбайт элем. Ушу баштап бериңиз Аксакал болду деген үчүн гана мен киришим болсо мага жер эмес, о Сартумчуктан таар болуп турат. О мен не тилесеңер тилек максатыңар, жолуңар сыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Келген кадамыңызга ыраазы болуңуздар. Рахмат силерге, чоң рахмат. Рахмат, сиз келип